Кадимки эле кара чайдан аябагандай даамдуу кекс жасайбыз, аябагандай сонун даамдуу болот, эч кандай сүт, айрандын кереги жок. Видеону аягына чейин көрүп жогото албоо үчүн өзүңүзгө сактап, тааныштарыңызга жиберип коюңуз дагы менин баракчама катталып алыңыз. Алгач таза кургак идишке 3 жумуртканы салып, сахарды салып, жакшылап венчиктин жардамында же миксер менен миксерлеп алсаңыз да болот. Сахар эригичекти аралаштырабыз дагы, суу майды куюп, дагы жакшы аралаштырып, андан соң кадимки эле кара чайды, жылуу кара чайды куябыз, жакшылап аралаштырабыз дагы. Эми ун, какао, разрыхитель, ванилин баарын салып алабыз, электен өткөрүп. Кургак азыктарыбыздын баарын салып алгандан кийин жакшылап аралаштырышыбыз керек. Эч кандай бүртүкчөлөрү калбаш керек. Мынакей ушундай сонун камыр болот. Эми формаларыбызды даярдап алабыз. Мен ушундай формаларга бышырам. Сиз каалаган формаңызда бышырсаңыз болот. Силикон формаларга салып же формам жок десеңиз, кадимки эле чыныыларга деле салып бышырып алсаңыз болот. Ысып турган духовкада 160-180 градус аралыгында 30-35 мүнөт аралыгында бышат примерно. Бышканын жыгач таякчанын жардамында текшерип алабыз. Мынакей мен экинчи парчасын салып атам. Кокосовый стружкабызды себелеп койдум. Сиз каалагандай жаңгак, шоколад кошуп койсоңуз болот же начинка кошуп жасасаңыз болот. Бир эле жасаганда окшошот. Сөзсүз жасап, мени отметка кылып коюңуз. Эгер видеом сизге жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий жазып, тааныштарыңызга жиберип, эгер менин баракчама каттала элек болсоңуз, катталып алыңыз. Баракчамда пайдалуу жана ишеничтүү рецепттер. Тортун ризы баракчасына катталып, эч алыстабай туруңуздар. Дайыма жаңы жана пайдалуу рецепттер чыгат.